Біз мына кече Москва шаарына барып келдик. Ошол жакта мигранттардан бизге аябай көп кайрылуулар келди да. Мына Кыргызстандан Россияга учуп барган жарандарды ошол жерде паспортун алып, телефондорун алып текшерип, бир 5 күн керек болсо 1 жума 10 күнгө чейин кармап туруп, белгисиз себептер менен кайтарып атыптыр да. Ушул боюнча бир тиешелүү министрликтерге тапшырма берсек, эмне себептен андай болуп атат? Андан кийинки маселе, мына 3 буттуу камералар боюнча, трехножкалар боюнча мен буга чейин дагы айтып кеттим эле. Булардын бир мыйзамдуулугун текшерип, аларга ким уруксат берип атат? Ушул боюнча бир катуу тапшырма берсеңиз, укук коргоо органдары да караса. Себеби бүт жеке машиналарда эч кандай знак жок. Талдын түбүнө же остановканын жанына туруп атышат да. Ушул боюнча дагы бир мыйзамдуулугун текшерип чара берсеңиздер, чара көрсөк да ушугач тапшырма берсеңиз. Андан мугалимдердин айлыктары көтөрүлдү. Бул аябай жакшы болду. Алдар боюнча пол жуугандар, электрик, ошол мектептин сантехник, ушулардын дагы бир айлык маселесин карап көтөрүп берсек. Себеби мага кайрылуу келип атат. Тек персоналдардын айлыгы 6500 сом деп. Бул чындыгында аз да. Шуну бир министрликке да бир сунуш берсеңиздер да. Андан кийинки мына авиа каттамдар боюнча бүгүнкү күндө мына билеттин баасы кымбат болуп атат. Бишкек Ош, Бишкек Баткен жана Ош Бишкек авиа каттам билеттердин баасы аябай кымбат болуп атат. Ушул боюнча мына азыр мына Осман компаниясы иштеп атат. Жакшы, бирок билеттин баасы арзан болгону менен анын багажы жок экен, без багаж. Билеттин баасы арзан болгону менен анын безвозвратный экен, кайра кайтарып жылдырганга болбойт экен да. Ошон үчүн мына авиа билеттин бааларында бир көзөмөлдөсөк. Себеби биздин жарандардан кайрылуу келип түшүп атат да. Азыр мына кыштын күнүндө такси менен келип кетиш чындыгында аябай оор болуп атат. Ошон үчүн мына кышкы мезгилине бир аз арзандатып берсек жакшы болот эле да.